Талас чергесине зыяратка келген кишилер сөзсүз бир мазарды басып өтүшү керек. Бул илгери заманда кыргызды кыргыз кылган, азыркы учурда кыргызды дүйнөгө таныткан улуу Манас Ордо. Манас Ордо бул мамлекеттин кароосундагы касиеттүү жер. Атактуу борборго бир гана зыяратчылар эмес, сейилдеп, үйлөнүү тоюн берип, саякаттап жүргөн адамдар дагы көп катташат. Зыяратка келгенде бул эң ыңгайлуу жер. Мамлекет тарабынан татынакай зыяраткана, түлөөгана, шыпаакана салынган. Бул тасмада Айгине Ордого келип жүргөн катардагы зыяратчылар жана кызматкерлер жөнүндө көрсөтүүнү туура тапты. Бирок баса айта кетчү сөз, Манас Ордосунун жетекчилигине ыраазычылык. 2,5 жылдан бери касиеттүү борбордун жетекчиси Чоюмбаев Орманбек Жетигенович, анын орун басары Кыялбеков Касым Кыялбекович, музей жетекчиси Ибралиев Модарис агай биздин иш аракеттерибизге колунан келген көмөгүн көрсөтүп келүүдө. Жумадил аба өзү айткандай, 4 жылдык окуу, жеке изденүү, ата-бабамдан берилген айрым касиеттер, үй бүлөм, мендеги болгон байлык ушул. Бул бизде кадоолчу деген ким, шайык деген ким дейт. Мынакей мен шайыкпызынчы шайыктыкты айтып кетейин. Ушул жерге 1700-жылы Токторбай деген чоң атам Күмбеске шайык болуп келген экен. Адан кийин 36-жылга чейин Саргалдак деген Дуана чоң атам шайык болгон. Мынакей анын өзүнүн үйү мына ичинде. Ушу 15 метр жерде. Ушул жерде жашап шайыктык кылган. Буларды биз шайык деп коет экенбиз. Эмне дегенде кадоолчу деген мурун илгерки заманда мындайча айтканда өзөндү, же болбосо жайлооду, же тамды, эгин талааны кайтарган кишини кадоолчу деп койчу экен. Мындай күмбөстү, мечитти кайтарган кишилерди бүт шайык деп атайт экен, атачы кыргыздар. Анан кийин мына жерге биз азыр мен Чыпынын мазарынын оңдоп, түстөп, тегерегин ташлап койгондон кийин мен азыркы шайыкмын деп эсептейм. Эмне дегенде Чыпынын мазары деген бул өлө адамдын мүрсөсү болгон. Аны шайык деп коет. А мен бул күмбесте кадоолчу болуп атканым. Бул жерде бизди штат боюнча кадоолчуда айлык төлөгөндөн кийин мен кадоолчумун деп коем бул жерге. Ошо экөөнүн айырмасы ушул. Анан кокустан башка эле адам болсо деле ушул күмбөстү кайтарып турса бүт. Буларды кыргыздар бүт эле шайык деп коет. Жумадил Мамековдун 7 атасы күмбөздүн айланасында өмүр сүрүшкөн. Мамек чоң атасы Манасчы, анын уулу Жумадилдин атасынын бир тууганы Жантакбай Комузчу, андан кийинки бир тууганы Саргалдак чоң Дуана болушкан. Өзүнүн апасы Бермет жаш балдарды эмдечү. Шайык ат тукум куубайбы дегенге мен жообум. Мисалга алганда мына биздин чоң аталарыбыз шайык болгон экен. Анан кийин Дуана болгон экен. Аны деле шайык деп атаган экен. Анан келип тус насип болуп калды. Мына мен да кадоолчу болуш деп атам. Мазарга барган киши өзү таза болбосо, ою таза болбосо, жакшы ниет менен Кудай деп келбесе, ал киши кире албайт мазарга. Ошо даадаты жок келип калса, Кудай дебесе, даадат албай кирип калса, ал киши кайта зыян тартып кетет да оорукчан болуп калат. Молдолор деле мисалга алганда ушул жерге келип атат, бул жер мазарда, бул жер мечит эмес. Келишет жашнакай болуп, Куран окушат, сыйынышат, даадат менен келишет, жап-жашнакай болуп кетишет. Сиздер көрүп жаткан Кароол чоку Манастын учурунда эле болгон деген маалымат бар. Айкөл бул дөбөгө кароол коюп жүргөндүктөн ушундайча аталып калгандыгын айтышат. Эки жакта жоо душмандын бар жогун
Деги эле тегере четти байкаштырып турууга ыңгайлашкан жер экени азыр деле байкалат. Бул жер ордолуу жер болгондон кийин кыргызчылык жолунда жүргөн кишилер көп катташат. Келишкенде өздөрүнө жана ээрчитип келген кишилерине тиешелүү ырымдарды аткарышат. Кудай берген касиеттерди колдонушуп, өзгөчө бир кызмат өтөшөт. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah'nın özün oğulduy gör Allah, Allah'ım oy Allah, oğulduy gör Allah, Allah'ım özün oğulduy gör Allah, yaratkan özün oğulduy gör Allah, jasagan özün oğulduy gör Allah, yaratkan özün oğulduy gör Allah. Сиздер көрүп жаткан Чачике апа менен Марита эженин зикири удаа айтылып жатат. Зикирдин мазмунуна көңүл бурсак, деги эле бардык зикирлерде эле Алладан эл жердин жакшылыгы суралат, өтүп кеткен бабалар эскерилет. Кыргызчылыктын жолунда жүргөн мындай адамдар жалпы калк үчүн жасаган өтүнүчтөрү аркылуу эл жер үчүн кызмат кылып жатабыз деп ишенишет. Жасаган өзүң кулдуй көрөла, Аллахым өзүң буйругуң алала, сыпатың менен бул жерде калала, ыйык чоку кароло ялала, үстүндө бийик барысы алала, олтурабыз мынаки ялала, бир Кудайга сыйынып алала, кудуретин сүйө көр алала, теңирим көктөн көрө көр алала, көктөн бизге батаңды алала, калайык калка таштай көр алала. Феномен поклонения мазарам является частью реальности современного. Мазарларга зыярат кылуу азыркы Кыргыз өлкөсүндө өз ордун алган. Бул көрүнүштүн жандуу, өнөгөгө жөндөмдүү экендигинин бир нече себеби бар. Биринчиси, керемет сыйкырга ишенүү. Бул адам табиятынын бир ажырагыс бөлүкчөсү. Муну адам баласынын бармагы менен салыштырып кетсек болот. Бармак башка манжылардан бөлүнүп турат. Эмне үчүн? Ансыз адам баласы жан сактай алмак эмес. Бармактын бөлөк жайгашканы бул адамзат жашоо үчүн күрөшүп өнүккөндүгүнүн натыйжасы. Так эле ошондой, керемет сыйкырга ишенүүсүз адам баласы жан сактай алмак эмес. Муну азыркы батыш жана орус психология жана социология тармагындагы изилдөөлөр далилдеп жатышат. Экинчи себеп, качан өлкөдө жана коомдо кырдаал кыйын, туруксуз болгондо сыйкырга ишеним күчөйт. Мурун умтулган максаттар талкаланганда, мурун ишенген ойлор кыйраганда, адамдар аргасыздан жаңы таяна турган, умтула турган нерселерди издей башташат. Мындай учурларда кылым карыткан мазарлардын таасири зор. Акыркы, үчүнчү себеп, мазарлар мезгилдин кандайдыр бир белгиси болуп эсептелет. Бул тарыхый мезгилдин гана эмес, бул жеке адам мезгилинин белгиси. Мазарлар аркылуу муундар ортосунда байланыш орун алып сакталат. Бул адамзат жашоосу улана бере тургандыгынын, түгөнбөстүгүнүн жишаны. Ошондуктан мазарлар дагы, аларга зыярат кылуу дагы жашоосун токтотпойт. Будут продолжаться. И поклонение мазарам будет продолжаться. Марита Ибралиева эже көлдүн талды соосунун кызы, таластын келини. Ар кыл сырдуу көрүнүштөр аны кичинекей эселик кезинен эле коштоп келе жатса да, ал кыргызчылыкка биротоло 30 жашынан моюн сунган. Учурда Манас ордунун шыпааканасында эмгектенүү менен элди көрүп үбүлүк кылат. Тукумдан тукумга келет кыргызчылык. Адам башына келип калыш үчүн ал адам ошо кыргызчылыкты түшүнө билсе гана ал өзү туталат. Кыргызчылык түшүнбөсө туталбайт аны. Ар бир адам жан дүйнөсү оорубаса, өздөрү кыйналбаса, башы оорубаса Кудай менен иши жок деп бизде макал бар да, кыйналбаса алар Кудайды тааныбайт, жүрө берет. Кыргызчылык деген ар бир адамда болуш керек. Ар бир мен кыргызмын, же болбосо мен мусулманмын деген адамдын өзүндө болуш керек ошол. Ал кыргыздын өзүнүн канында бар. Жаралганда кыргыз атабыздын өзүнө Кудай тарабынан ошондой бата берилген. Кыргыздарга кыргызчылык касиет. Ошону
келишпестиктери барбы? Мусулманмын деген сөз эми баягы биз ислам динин туткандан кийин гана мусулманмын дегенди ага чейин кыргыздар теңирчиликти, теңирге сыйынып, теңирди таанып билишкен. А мусулманмын деп бизге ислам дини келгенден кийин гана мусулманмын деп калган. Ислам динин тутуп, ислам дининде Кудайга бир Кудайга сыйынып, намаз окуп, 5 убак намаз окуп, Аллага зиярат келтирүү, мындай мазарлуу жерлерди ыйык тутуу. Эми экөөнүн келишпес жагы жок эмес. Экөө болгондо бул мусулманчылык башка элден болуп келди деген бизде түшүнүк бар да. Ал эл өзүнүн элинин Кудайга берилген улуу күчүн бизге окшогон элдерге жеткирүү үчүн бир периштелер мойнундаган да, ошону жеткирип келип атат да, ошону тутуп атабыз да биз. Чоң Мурунова Чачеке апа Көктө Кой айылындагы Чынар терек мазарынын шайыгы, бүбү. 2005 жылы Айгине Чынар теректи коргоо максатында айланасын Курчоого алып жатканда Чачеке апа бир топ уюштуруу милдеттерин мойнуна алып ишибизди тездеткен. Ошол убакыттан бери Айгине менен карым-катнашта иштеп, айрым демилгелерди бизден жардам күтпөй эле аткарып келе жатат. Бир Алла Таалага зыярат кылат, ташка тоого сыйынбайт эч убакта. Кагылайын Алла Таалага зыярат кылып. Мен ушу арчаны Сачка апанын алып келип үйгө өстүрүп туруп, кече 95-жылы Манасаттан 1000 жылдыгында ушу тилек кылчу элем. Ушу Манасаттан 1000 жылдыгына мен ушу арчаны тиксем деп. Мүмкүн китептен окурсуздар кагылайын, китепте баары жазылган. Мен ойлойм кагылайын ушу Манасаттанын ыйыктыгы бүт ааламда, бүт Масарата белгилүү болгон, 1000 жылдыкта белгилүү болгондой ушу Манасаттанын касиети. Бир Алла Таала колдосо, эмне тилек тилеп келсе тилегин бере турган Манасаттанын олиясы ушул жерде. Мен үчүн ыйык дегеним ушу нечен жыл ооруп кыйналып ушу Масарды ушу Манасаттага келип туруп, бир Алла Таалага зыярат кылып Манасаттага келгенде мен өзүмдү жеңил сезип, өзүмдүн ооруум аягым ушул жерден. Манасаттама ушу Арашан ата мазарына барганда Манасаттамын 40 чоро бир жигитин дабыштары менен мылычын учун көргөндөн кийин эле мен уже мендеги бир сезим, менде тубаса нур бар эле ошол өрчүй баштады. Мен ушу мына тилек ушу арчаны келип тиккенде Манасаттан 1000 жылдыгын арнайын деп кичеке көчөткесинде тиктим эле. Ушул жерге келип тиккенден кийин арчам келгөндө анан кийинки жылдарда 1902 жылы андагы эменин күмбестин бет маңдайына бир түп жаңгак тигиндим, буйруса эндиги жылы мөмөсүн алат. Манасаттанын китебинен жаш кезимде Манасаттанын биринчи чыккан китебин окуганда Манасаттанын китебинин ичинде Чынар терек бар экен. Ошону издеп жүрө берсем токойдун ичинде Чынар теректи таап алдым. Ата-апамдардан улгайган кишилерден сурап, кандайдыр ошо Чынар терек мага бир энергия берди Алла Тааладан кийин. Алла Таалага зыярат кылып Чынар терекке көп барчу болдум. Себеби энергияны арден алдым. Чынар терекке барып чүпүректер байлайт, аны чечтим. Ошентип жүрүп Чынар терекке менен байырдап калдым. Мазар басуунун ысык суугун тарткан адамдардын бири Сооронбаева Сонун бүбү апа. Совет мезгилинде куугунтук жегенди мындай кой, 3 күндөп түрмөгө камалып, бирок бекемерки кажыбас кайраты менен милиция кызматкерлеринин мазарга эмнеге келдиңиз эле деген суроосуна ата бабабыз өткөн жерге Куран окутканды келдим деп жооп берип эч тайсалдаган эмес. Курагы 90го чукулдап калса дагы биз кайдан айдан келип же чакыртып майеке тартканда ардым аздым дебестен кааласын улантып кенен ой бөлүшөт. Сонун бүбү апанын тунук акыл эси менен даана түшүнүгү жана таамай жооптору ар бирибизге үлгү боло алат. Ар бир адамга Алла Таала эрик берген. Эрик бергенден жана бир топтор намазга кайрылбай өз билгенин билип кекиртектен чыгара тоюп алып жүрүп атпайбы? Эрик бергенден өзү билип жумуш кылып атпайбы? Мына эмиң Алла Таала эрик берген ошол. Мен дейт Алла Таалам айтат. Өрттөнүп баратса суу сепертилмин дейт. Суу сеппейм дейт. Адам өзүн өчүрсүн дейт. Өрттөнүп баратса өзүңдү өзүң өчүрүш керек. Кызыкчылыкка кирбей, шайтан жолуна кирбей, өзүңдү өзүң өчүрүш керек. Анан ким өчүрөт? Алла Таалам өчүрбөйм деген эйин. Демек, адам баласы мазарга тартылса, барыш керек. Тартылбаса кандай дейсиз ошондон апа? Мазар басасыңбы, үйдө жатасыңбы, эл ичинде жүрөсүңбү, тобо сурап топук тилеш керек, топук болуш керек. Лепис таспаш керек. Иман абир тилеш керек Алла Таалам. Алла Таалам бербей койбойт, иман тилесе. Берет.
Таластагы мазарлардын көбү Улуу Дастан каармандарынын ысымы менен аталган. Ошондой ыйык жердин бири Каныкей апанын булагы. Жуманазаров Эсенгул шайыктын айтымында Манас ата азыркы Каныкей апа булагынан 40 жигитке жыйын өткөрмөй болот. Каныкей апа 41 кыз менен келип, 41 жерди казып, ошончо булак пайда болот. Манастын чорлорунун ар бир булакка жуунтуп, оорулар илдетинен айыгып, жоого аттанат. Булактан тышкары бул жерде кумурсканын уюгу бар. Дароо көзгө урунган нерсе кумурскалардын көптүгү жана уюктуулугу, башкача айтканда үй бүлөлүүлүгү. Кумурскалар тукумдуулуктун тирүү жышаны. Төрөй албай жүргөн аялдар кумурска мазарларына ошол жандыктардын тукумдулук касиетин жуузуп алуу ниетинде зыярат кылышат. Анан бирөөсү төрөйт, ошентип сыйкыр жаралат. Кумурсканын уюгу тукумдулукту пайда кылуу жайы. Кандайдыр бир натыйжасы болбосо, адам баласы андан бир пайда көрбөсө, бул мазарлар деле эски калдыктарга айланмак. Балким бул кээ бир таластык дарыгерлер айткандай, кумурскалардын кычкылдыгына байланыштуу. Ошентип, сыйкыр деп аталып калган көрүнүштөр аркылуу илим ача элек, түшүнө элек нерселердин чети ачыла баштайт. Демек, сыйкыр илимий тилде, жедек эле илимде өз орун таба элек нерселер тууралуу алда канча мурда кабар бериши ыктымал. Манас ордосунун алкагына кирген Каныкей апа булагына зыяратка келдик. Бул жерде 40тан ашык булактар бар деп көп зыяратчылар айтып калышат. Ал булактар ар кандай ооруларга шыпа болот деп алар ишенишет. Айгине тобунун эң негизги тилеги зыяратка келген кишилердин тилектери кабыл болуп, деги эле элибизге, жерибизге ыйык касиеттүү жерлердин Кудайдын буйругу менен ак таасири тие берсин.